Депутат Сурабалдиева Эльвира Жылыбековна берилет. Рахмат, Айнур айым, мага түшүндүрүп бериңиздерчи. Эми окуп атам да, бизе салыштырмалуу таблицасында жазылып атат. Ошондо бул мындай мисал катары да, жеке бир компания бир товарды өндүрүп, чыгарып же бияка келип, ошо менен иштеп жатса, анан монополист болуп калган учурлар жөнүндө сөз болуп атабы? Мага бир мисалды алып түшүндүрүп бериңиздерчи. Жалпы ал жанагы закон негизги мыйзам бар да, конкуренция. Ошол жакта баягы монополияга кирген баягы критерийлер такталган. Ал эми бул мыйзам долбоору менен негизги кандай десек, маңызы, негизги максаты. Бул жанагы мыйзам биздин Кыргыз Республикасынын территориясында гана иштейт да. Ал эми биз азыр Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү катары, эгер кандайдыр бир ал жактан атаандыштыкты бузган чоң компаниялар киргенде биздин полномочиябыз ограничен болуп калат да. 4 мамлекет дагы ошол негизги долбоор менен алар өздөрүнүн функциясын дагы жылдырды, жана иностранный компания дегендер түшүнүктү да киргизди. Ошондой эле биз дагы ошол укукту биздин антимонопольный органдарга берип атабыз. Мисалы, Орус Федерациясынан сүт чыгарган чоң компания Кыргызстанга бул жакта монополия кылып атса, признаки монополия болсо, биз эмне кылабыз? Биз бул жактан Орус антимонопольный компания менен биргеликте ошонун ценообразованиясын карап, монополиялык жана мүчөлүштөр чыгып атат деп, бияктан реагировать этип, баягы штраф салып, немелерди кыла алабыз да, полномочиялар. Штрафы канча? Антимонопольный служба айтып берип койсо. Мыйзам бузууга жараша болот, баягы бузуулар. Осо. Канча болот? Ал жерде миллионго чейин чыгабы? Оборотный бар, бирок аны азыр айта албайбыз. Бир жылда бир жолу штраф саласыңарбы? Укугуңар кандай? Бир жылда бир жолу ошол Орус сүт чыгарган компаниянын мисал түрүндө да барып текшересиздер. Эгерде мыйзамды бузса, салынат. Бир жылда бир жолу. Жок, андай ограничение жок. Ар бир ай бара бересиздерби? Жок, мыйзам бузган учурда гана. Сиз кое турсаңыз, Айбек мырза, сиз мага түшүндүрүп берсеңиз, Орус Федерациясынан сүт чыгарган чоң компания Кыргызстанга келди. Биздин сүт чыгарган ишканаларыбыз банкрот болуп баштады. Эми банкрот эмес, проблемалар болуп баштады да. Ошондо сиздер барасыздар, текшересиздер. Арыз анонимный жазабы, расмий арыз менен бирөө кайрылса, барып туруп мониторинг кылат да, мониторинг кылып карап турушат, эгер баалар болуп атса. Мораторий кантет? Закон, сейчас же президент еще ужесточает же запрет на проверки, деп атышат да, мораторий, не знаю, не действует. Жылабековна, бул боюнча ошо как раз закон о проверках, проведения проверок субъектов предпринимательства именно СЗТны, анан потребительские цены ошол бааларды регулировать эткенге уруксат берип атабыз. То есть мониторингом вы называете проверку? Фактически. На сегодня мы называем. Но если закон позволяет, если факты есть, они же мониторят цены, карашат да, баалардан карашат, контрольный закупкаларды кылышат. У них много инструментов, кроме той проверки, которые они на объект выходят. Егер факты есть, указ позволяет, чтобы они выходили на проверки. Ну, со стороны мындай да выглядит, как будто мы заботимся о внутренних своих предпринимателях, а тескер болуп калбайбы? Ишкерлерды, которые и так наладан дышат, мы их не добьем этим законопроектом, как вы думаете? Вот здесь у нас производственники, например, кто опыт есть, здесь сидят коллегалар, аларды сурап беришет болуш керек. Кандай дейсиздер? Жок, андай эмес. Айбек мырза, мы с вами лично пересекались. Я знаю, как антимонопольная служба работает. Поэтому давайте андай эмес деп сиз мени каратып калып айтпаңыздар. Андай болот. Ишкерлерге карата андай мыйзам экөөбүз тажрыйбабызда бар андай мамилебиз. Мыйзам бузулган факт болсо, ал каралбайт, биз жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Бир жылда бир жолу барасыңарбы? Бир айда бир жолу барасыңарбы? Текшерүүгөбү? Жок, мониторингке, слова сейчас не надо этим манипулировать словами. Мониторингке кандай эмеңиз бар, укугуңуз бар? Мониторингке любой вакытта бара аласыз. Жеке субъект болсо биз бара албайбыз. Эгер арыз болсо гана каралабыз. Арызды анонимно жазсаңар кабыл аласыңарбы? Анонимный арызды Минэконом уруксат бербейт. Жок, алдагы законго биз урукку измененияда киргизгенбиз, анонимныйларды кабыл албайбыз. Анткени жана конкуренция ошондон да бузулган, анонимный бири-бирине жазып, ошондон дагы көптөгөн проверкаларга чыгып кеткен. Азыркы күндө бардык фактылар менен бериш керек, бирок антимонополиянын биякта именно социально значимые товары дегендерди чыгарып атабыз да бул жакта, что они могут. Айнура, помните бородатого зама у антимонопольной службы, который утром проснулся и решил пойти без или поздно ночью, без удостоверения, без ничего, гиревле кому-то жүдөткөн. Нарушение же его же наказали. Наказали его? Он освобожден же.
Значимый товар это все маленькие киоскиден баштап бүт сахар, un, чакпак меткендер бүт ошо базарда отургандардан бери да соода сатып кылгандарга чейин тиешелүү болуп калат да. Ошол жагын эле болуп атам да. Мен колдоп берем. Бирок деген бул жагынан деген ошол аша чап кетпесин да антимонопольный служба. Мен ойлойм коллегаларымдын деле суроолору бар болуш керек. Рахмат.